ишемби. Ошо ишемби күнү сиз биз менен маектешүүгө убакыт таптыңыз. Адатта көпчүлүк негизи өзүнүн эс алуу күндөрүнө башкалардын кийлигишин каалашпайт. Анан сиз үчүн ишемби, жекшемби күндүн мааниси кандай өткөрөсүз адатта? Мен парламентке экинчи ирет келе атпайм. Бул экинчи чакырылышта жогорку кеңеш депутаты болуп атам. Ошондуктан 7 жылдан бери ишемби, жекшемби күнү адаттагыдай жөнөкөй аялдардын мындай эсинде болсо, биз эми жаңы эле сизге кетип бараткан жолдо шайлоочулардын бирөөсү чалды. Кечээ сиз интернеттен көрүп калдым, трансформация маселесин көтөрүпсүз, ошол боюнча жолукпайлыбы депчи. То есть биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болбой калат экенбиз да. Демек, кээде иштейсиз, кээде эс аласыз, ар кандай? Кээде иштейбиз, кээде эс алабыз. Анан үйдөгү жумуштар деле бар да. Аял катары, айым катары үйдө оокат деле бар. Ошол иштерибиз менен алек болобуз, ар кандай да. Уйкучулардын катарын толуктайсызбы же сергексизби? Мен кеч жатам, бирок эрте турамын да. Бул жабырынык да эмес, орусчасын айтып коет го, сабай жабырынык. Мындай ортодо бир неме болуш керек да. Эми негизги суроолорубузга өтөлү. Мына жогорку кеңешке өзүңүз белгилегендей экинчи рет депутат болуп келдиңиз. Анан парламентте багы тажрыйбалуу депутаттардын катарындагы толуктап калдыңыз. Анткени азыр көпчүлүк депутаттар чындыгында мындай ошол парламенттин ашканасын азыр үйрөнүп жаткандай таасир калтырат бизгечи. Анан ушул 6-чы чакырылышка өзүңүз бир кезде иштеп кеткен чакырылыш менен азыркыны салыштырып кандай айырмачылыкты көрүп жатасыз? Айырмасы чоң, сөзүн ачыгы. Анткени деген 2 жылда болуп калды. Эми 1 жыл 2-нчи жылга кетип баратат. Бизде конституция алмашылбадыбы? Ошо конституция алмашылып, 6-чы чакырылыштын ишмердүүлүгү менен 7-чи чакырылыштын ишмердүүлүгү ошончолук элдин көзүнө мындай илинип жаткан себеби түздөн түз бул конституциянын өзгөрүлүшү. Көпчүлүк эл конституция өзгөрүлдү, биз ошого добуш бердик дегени менен парламенттин жумушунда кандай өзгөрүүлөр болгонун аягына чейин түшүнбөй келишет окшойт деген бир ойго келип калам да. Анткени мурдагыдай биздин талаптарыбыз мурда парламенттин аброю да көбүрөөк болчу, анан парламенттин таасири да көбүрөөк болчу. Функция жактарынан бир топ кыскарылдык да. Анан жада калса кээ бирде эл түшүнбөй калып атат, эмне эле булар министрлерди чакырып калат депчи. Бирок 6-чы чакырылышта көптөгөн маселелерди ошол министрлердин өздөрүнүн, жетекчилердин өздөрүн чакырып, ошол жактан дароо талкуулап, өкмөт ыкчам бат-баттан келип турчу да. Азыр болсо эми конституция болду, бул президенттик бийлик, ошол система өзгөрдү. Сиздер жөн эле ошол биз алып келебиз, же башкы прокуратура алып келет, же депутаттар чыгарган мыйзамдардын ошо добуш эле бересиздер дегенге чейин жетип калдык окшойт да. Демек, парламент бүгүн эркин деп айтыш оор экен да, э? Мен ойлойм, парламент ар дайым эркин, бирок ошол парламент ичинде болуп жаткан нерселер да. Бирок канчалык ошол маселе ар бир депутаттын аркасында турган шайлоочулардын талабы канчалык бийигирээк болсо, ошончолук бул парламенттин мындай эркиндигине, депутаттардын эркиндигине таасир этет болуш керек деп ойлойм да. Сиздин оюңуз боюнча парламент бийликтин кайсы бутагы болбосун да көз карандысыз болгону кайсы чакырылышка туура келет деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ар дайым эле парламент бул эл да, эл өкүлдөрүбүз да. Ар дайым эле парламент менен өкмөттүн ортосунда, администрация президент болобу, же өкмөт болобу, ортосунда ар дайым мындай таасир этүү жагынан ар дайым талаш тартыш болуп келе жатат да 32 жылдан бери. Ар дайым болот. Ортодо деген ортомчулар болот. Ортодо деген маселени башка жагынан же может быть түз жагынан түшүндүрүп берем деген адамдар болот. Бирок таптакыр эле көз карандысыз парламент болгон деп мен эсептебейм. Анткени мурдагы чакырылыштын ошол эски байке эжекелерди, улуу агай эжелерибизди жолугуп жатканда деле кээ бирөөлөр эми мындай бул эмеден трибунадан айтылбайт. Бул массалык маалымат каражаттарынан айтылбайт. Бирок ар дайым эле мамлекет башчылары ар дайым эле таасир этип кеткен деп айтып кетишет да. Бирок бүгүнкү күндө
массалык маалымат каражаттарын, социалдык тармактардын түйүндөрүнүн таасирин көрүп жатпайбызбы? Көп нерселер ачыкка чыгып атпайбы? Мурда интернет деген жок болчу, YouTube деген жок болчу. Эски мамлекеттик каналдан көргөзгөн нерселер эле УТРКдан көргөзүп койсо, ошо УТРКдан, улуттук каналдардан көргөзүп койсо, ошол эле нерсе элге жетчү да. Азыр болсо жаккан, жакпаган, мындай туура эмес нерселер деле элге чыгып кетип атпайбы? Ошол айырмасы мен ойлойм ошондой эле негизи. Бийликтин саясаттын табигаты көп деле өзгөрбөйт экен да. Багы бийликтин тең салмактуулугун сакташ кыйын болуп келген экен да, бир маалымат, мына Адилет укук клиникасы ошо жогорку кеңеш карап жаткан мыйзам долбоорлорун абдан кылдат талдап чыгышкан экен дагы, анан мындай деп жазды: парламент мыйзамдардын жол жоболорун жана регламенттерин системалуу түрдө бузуп жатышат депчи. Башкача айтканда, тырмакчанын ичинде мыйзамдаштырылган коррупциянын кеңири жайылуу коркунучу бар деген ойду жазды. Кандай пикирдесиз? Мурда биз кабыл алган мыйзамдардын мен ойлойм жартысындай өкмөт аркылуу кабыл алынчу да. Биз добуш берген мыйзамдардын. Бүгүнкү күндө мыйзамды чыгараардан мурда өкмөт менен акылдашасың. Ушул менин мыйзамыма кандай көз карашыңыз бар деп, сөздүн ачыгы. Буга чейин көпчүлүк мыйзамдарды биз элге карап, элге таянып кабыл алсак, азыркы учурларда мыйзамдардын көбүн деген ошол тармак, кайсы тармакта мыйзам болсо, ошол тармактагы жетекчилик менен, президенттин администрациянын өкүлдөрү менен, өкмөт менен кадимкидей эле сүйлөшүп, ушул мыйзамдап келейинчи деп жатам. Көз карашыңыз кандай? Анткени көпчүлүк мыйзамдарыбызды колдобой келет өкмөт. Элге биз аны жеткирбей көп нерсе жетпей калат атпайбы? Анан эл дегенди карап атып, булар эмне кылып атышат, эмнеге бул мыйзамды кабыл албайт, тигил мыйзам кабыл албайт. Көпчүлүк мыйзам каражаттын жоктугунан четке кагылып калып атат өкмөт тарабынан. Бирок ошол эле учурда мындай парламентте мыйзамдар мурунку чакырылышка караганда мындай саны жагынан абдан көп кабыл алынып жаткандыгы жөнүндө дагы пикирлер эксперттер чөйрөсүндө айтылып жатат да. Бүгүнкү күндө сиздин оюңуз боюнча, эгер бул чын болсо, анда мындай сандык жактан өсүшкө президенттик администрациянын түздөн түз таасири же салмагы барбы? 6-чы чакырылышта жогорку кеңеш депутаты болуп жатканда көпчүлүк депутаттарга деле мыйзамдарды президенттин администрациясынын өкмөт тарабынан алып келинчү. Ошол депутаттардан коллегалар менен сүйлөшүп, силер батыраак өз ара добушка ээ болосуңар деп алып келинчү. Азыр деле ошол окуялар бар. Азыр пачкалап келип аткан жокпу саны? Жок, пачкалап келген жок деп ойлойм да. Жок. Келип атат. Бирок деген депутаттар өз ара макулдашуу процесси, өз ара сүйлөшүү процесси деле мурдагыдай эле болуп жатат деп ойлойм да. Эми бузуулар болуп жатат. Көп нерсе мен ойлойм, эми коллегаларым сиз башына айтып кетпедиңизби? 90 депутаттын 20 депутаты мурда парламентте болгон, мурдакы коллегаларыбыз, 70 парламенттин босогосун биринчи атап келген, бирок алардын арасында мыйзамды туура билген, түшүнгөн адамдар бар да. Бул убакыттын, тажрыйбанын маселеси болуп калат деп ойлойм да. Парламентте кээде профессионалдуулуктун жетишпей жаткандыгын байкаган учуруңузда аттиң эмнеге ушул жака келдим экен деген ой жарабайбы? Парламент бул чыныгы элдин жүзү. Жагабы, жакпайбы, биздин шайлоочулар кимди шайлап колунан жетелеп келсе, ошол адамдар парламентке келет. Бирок биздики деген биринчи шайлоо алып туруп, анан кийин тепкилеп жатып калышат да. Анан ошондуктан мен да шайлоочулар менен жолугушканда, биз ар кайсы жерге чыгып сүйлөшүп жатканда, ошо ар кандай пикирлер болуп жатса, мен деле айтам да. Шайлоого бардыңыздарбы десем, көпчүлүгү шайлоо процессине да катышпайт да. Бирок кыйын сындап отуруп калышат. Ошондуктан шайлоого барбаган адам бул деген көпчүлүк. Жартысынан да көпчүлүк. Бүгүнкү күндө эми явка деп коебуз го, явканы караганда 30% деле жетпейт да. То есть калктын 70% аларга баары бир, келечек баары бир, тагдыр баары бир. Бирок именно ошол 70% парламентте сындайт да.
Айтыңызчы, сиз аз убакыт болсо дагы аткаруу бийлигинде иштеп калдыңыз. Анан соңку учурда министрлер кабинетинин жасап жаткан иш аракетине парламенттен туруп кандай баа берер элеңиз? Кадр маселеси абдан, кадр саясаты абдан начар болуп жатат. Анткени туруктуулук жок болуп жатат. Улам бир министр келип, орун басарлары 3 айга жетпей, 1 айга жетпей алмашылып кеткен учурлар абдан көп болуп атат. Бул деген туруктуулуктун жоктугу. Туруктуулуктун жоктугу бул эми стабилдүүлүктүн жоктугу да. Ошондо бул министрлердин, орун басарлардын деңгээлинде болуп жатса, ортоңку ошол эле министрликтин ичиндеги ортоңку катмарда башаламандык болуп жатат да. Бул көп нерсеге таасир этет да, сөздүн ачыгы. Ошол кадр саясатына туруктуулук жетпей жатат деп ойлойм да, стабилдүүлүк жетпей жатат. Анан бул жерден эмне келип туулат? Бул жерден жоопкерчилик келип туулат. Мына кечээ эле 3-4 ай иштебеген министр, билим берүү министри жумуштан кеттиптир. Эсеп палатасынан ошол жылдын 22-жылда деген бир топ мындай кемчиликтер кетти, финанс жактан бузуулар болду деп келип атат. Бирок бул ага чейинки министрлердин баарын чогултуп алып келген иш болуш керек деп ойлоп калдым да. Ошондуктан стабилдүүлүк, туруктуулук керек, анан жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм да. Айтыңызчы, мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы ошо журналисттер менен болгон жыйында же болбосо парламентте Кыргызстанда соңку жылдары экономикалык жылыштарды белгилеп жатат да. Анан сиз болсо парламентте тармактык комитеттин мүчөсүсүз. Бизге караганда маалыматыңыз абдан көп. Анан чыны менен эле азыркы кырдаал оптимисттик маанайды жаратабы? Бюджет мекемелеринде иштеген адамдардын акылары бир топ эле көтөрүлдү. Бул канча жылдан бери болбогон нерсе, туура. Ал жагы туура, ооба, ошондой болуп жатат. Бул позитивдүү нерсе. Бирок ошол эле учурда баалар кымбаттап, инфляция абдан мындай асманга тээп жаткан учур болуп жаткан учурларда ошондой инфляция бул позитивдүү кадамдарды жокко чыгарып салып атпайбы? Инфляция жеп кетет ошол нерселерди да. Инфляциянын астын аркасынан кууп жете албаган нерселер болуп калып атат, кадамдар болуп калып атат да. Мисалы, салык саясатындагы кирип жаткан өзгөртүүлөр сизди канааттандырабы? Биздин саясатчылар, биздин өкмөттө иштеген эми биздин адамдарыбыз, жетекчилерибиз көп Орус Федерациясынан мындай көп мисалдарды алышат да. Бирок ошол эле салык кызматында болуп жаткан нерселер Орус Федерациянын өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, жеке мен өзүм пикирлерин сурап, бул болуп жаткан өзгөрүүлөргө алар бир нече жыл дайындалып, элдин алдында мындай массалык маалымат каражаттар аркылуу болобу, жеке жолугушуулар аймактарда, эми Россия чоң да, ар бир эл менен жолугуп, элдерди дайындап, өзгөчө ишкерлерди ошого дайындап, техникалык жактан салык кызматы 100% дайын болгондон кийин өтүшүшкөн да. Бизде болсо жетекчи келип, мына ушул талап сөзсүз түрдө азыр деген биз акыларды көбөйтүп атабыз, бюджетке каражат жетишпей жатат, ошондуктан бул жактан салык жагынан деген бул өзгөртүүлөрдү ыкчам түрдө киргизиш керекпиз деген саясат болуп калды да. Алдын ала биздин комитетте ушул салык кызматы боюнча, салык боюнча өзгөртүүлөрдү киргизип жатканда парламенттеги биздин гана комитет эмес, 90 депутатты алар эми шайлоочулар бар да, шайлоочулар ар кандай болот, үйдө отурган аялдарыбыз бар, иштеген эркектерибиз, аялдарыбыз бар, бизнес ичинде сыртында жүргөн экспорт, импорт менен алек болгон ишкерлер бар. Ошолордун ой пикирин баарын жеткиребиз деп, ушул комитетте да, парламентте талкуулап жатканда ой пикирлерин айтып эле келишкен да. Бирок негедир эми башкаларды көп угуп деле жатып, биз да ошол маселени көтөрүп жаттык. Комитеттин бул маселени мен көтөрсөм, өкмөт тарабынан деген бизди сынга эле аласыз деп таарынышат да. Сындай бересиздер, ошол сиз биздин саясатыбыз жакпайбы деп. Бирок кайра 1-2 айдан кийин, мына жыл өткөндөн кийин, январь, февралда деген эл ошого нааразы болуп, ишкерлер биз буга даяр эмеспиз дегенден мурда да салык кызматы өзүңөр даяр эмес экенсиңер техникалык жактан деп сын айтылгандан кийин, анан ошол депутаттар анда чын эле айтыптырсыңар дегенди моюнга мындай алгандай кылып сүйлөшүшөт да, ушуну алдын ала айттыңар эле деп. Бирок биз алдын ала айтып атабыз да, анткени биз алдын ала бизде маалымат бар, эл менен жолугабыз. Анан
ушу жылуу кабинетте отуруп алып мындай бир мыйзамды бир өзгөртүүлөрдү алып келгенден мурда саналуу ишкерлер менен же өзүңүздүн тегерегиндеги жакшы мындай жакшы мамиледе болгон ишкерлер менен жолукпай калың катмар эл менен ошол калың катмар элдин ичинен кичи жана орто бизнес менен өзгөчө сүйлөштүрүп жолуктуруп анан мен ойлойм макулдаш керек да ошондой мыйзамдарды. Аткаруу бийлигиндеги мындай кадрлардын сапаты боюнча пикириңизди айтып өттүңүз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун персонасы боюнча дагы социалдык түйүндө пикирлер бир кылка эмес да. Жеке өзүңүз бул персонанын мындай иш алып баруусуна канааттанасызбы? Акылбек Усенбекович премьер-министр болуп шайланып жатканда парламенттен абдан көп убадаларды берип келе жатат. Менимче кээ бир коллегаларым эл астынан мен окуп атам ал деле маалыматтарды кетсин деген мындай сөздөр болот атпайбы? Мен ага каршымын. Анткени баштаган нерселерди аягына чыгарсын. Канча убакыт керек анда? Анан ошого жооп берсин. Эми кыска убакыт деп мына уламдан улам айтылып келип атпайбы? Тиге дагы жарым жыл керек, буга бир жыл керек деп. Ошонун аягына чыксын. Анан жооп берсин. Анткени деген азыр эртеңки күн ал киши кетип калса, мен президент түшүнүп атам да. Кетип калса айтат да, мына мен болсом бул нерсени мен аягына чыгармакмын деген сөз келинип калат да. Ошондуктан аягына чыгарып, жоопкерчиликти алып, анан жооп бериш керек. Жакшы жагы болобу, жаман жагы болобу, бар жагынан колунан келип бүтүрүп, чын эле ушул реформанын аягына чыкса, кол чаап, мына реформатор экенсиз деп баарыбыз баш ийип берели. Бирок сизде ошондой ишеним бар, аягына чыгарат деген. Жок, мен жоопкерчилик жагынан карап атам да. Анткени кадр саясаты улам-улам премьер-министрлер алмашат атпайбы? Бирөөсү да жоопкерчиликти тартпайт да. Анан жеке бир мамилелери начар болсо камалып кетип атат да. Ошондой эле ситуация болот атпайбы? Айтыңызчы, мына сиз пандемиядан кийинки кырдаал учурунда аткаруу бийлигинде иштедиңиз, анан убактыңыздын көбү дагы ошол кырдаалды мындай жөнгө салууга кетип калды окшойт да. Эгер сизде мындай дагы мүмкүнчүлүк мындай кененирээк берилип калган болсо, кандай реформа жасайт элеңиз? Биз билим берүү жаатында абдан көп реформалар жасаш керекпиз деп ойлойм. Саламаттык сактоо системасында реформалар керек. Бир мисал катары да, бүгүнкү күндө парламентте бир нече депутаттар биригип алып, ошол бала бакча маселесин көтөрүп атышат да. Бул билим берүүнүн бир тепкичин айтып келейин да. Эмнеге Кыргызстанда мамлекет тарабынан 100% аялдарыбызды бошотуп, бала бакча куруп берели дегендей каражат жетпейт. Бул нерселерди жеке менчикке, жеке мындай адамдарга, жеке ишкерлерге бериш керек деп атышат. Бирок ошол эле учурда сиз бүгүнкү күндө барып, макул, мен ошол бала бакчаны ачам десеңиз, ача албайсыз. Эмнеге? Бир топ бюрократиялык тоскоолдуктар бар. Текшерүүлөр, дублировать эткен текшерүүлөр кошумчаланганда, аягында сиз кол шилтеп деген коррупция менен иштейсиз да. Андан көрүп мен ушуга пара берип туруп, бир айда бир жолу текшерүү керек. Бул эмнеге жасалат? Ошол билим берүү системасынын ичинде лицензированиянын отделинин ичинде отурган адамдарга ыңгайлуу да. Коррупция ыңгайлуу болуп турган кезде маселе реформа ишке артпайт. Президенттер алмашат, премьер-министрлер, вице-премьерлер, орун басарлар бүт алмашат. Ортоңку катмарлар 20-30 жыл отурушат. Мына жакында эле ротация болуп бүттү, туурабы? Анан бирок ошол эле билим берүү ичиндеги отделдерди карасак, лицензия отделинин ичинде иштеген адамдар 20-30 жыл иштешет. Алар коррупция баш менен батып кетишкен. Анан мисалы Акылбек Усенбекович менен жарым жылда болуп калды. Ошто бизде ошол бир отурум болуп калып, ошактан жолугуп Акылбек Усенбекович мен премьерге кайрылдым да. Ошол азыр Баткенде болгон окуялар. Эртеңки күнү Баткенге элибиз кайрылып келет. Ошондо садиктер маселесин кантип чечесиздер? Бюджетте каражат жок. Жеке ишкерлер садик ачам десе, лицензия алыш керек. Дүйнө жүзүндө деген мындай практика ар кандай болгондо, бирок биздин шарттарга жараша болуш керек да. Ошол адамдарга уруксат берип, антсе эле мисалы санэпидемстанцияда текшерет экен, аны лицензирование кылган отделде текшерет экен, бүт эле текшерүүлөр да. Анан үй, жилищный помещениядан ишкер нежилой помещениеге өткөрүш үчүн ошол уруксат алуу документтери, госструга барсаң, документтери бир топ каражат да. Ушуну жокко чыгарыш керек.
Анткендеги мамлекетке садиктер керек да. Мамлекетке ар бир аялдын 2 бош колу бул экономикага абдан чоң салым. Бизде ошону көп мырзалар түшүнбөй, үйдө отур бала бак дейт. Бирок киреше алып келген 2 кол экономикада абдан керек да. Анан ошол балдар деген бала бакчага канчалык эртерээк барып, ошо бала бакчага социалдаштыруу, эл менен аралашуу, коомго аралашкан адам бала деп коелу да. Ошончолук деген эртерээк чоңоюп, эртерээк аң сезим бышып, эртерээк өнүгөт. Ошо бул моралдык, психологиялык жактан айтылган нерселер. А бирок бизнес деген бизнесте, алар пайдасын алыш керек да. Эртеден кечке чейин текшерип эле жатса, Баткенде деген мисал ошол садиктерибизди эртеси күнү кантип ача алабыз деген ошолду жолдо айтсам, бирок ошол боюнча премьер кабыл алыптыр, ошол депутаттардын да бир тобун, ошол жактан инициатива алгандарды. Бул бир эле мындай бир эле жагы да. Саламаттык сактоо системасын алып келсек, ооба акыларды көбөйттүк. Саламаттык сактоо системасында реформаларды, жанагы ротацияны кылып жатабыз. Бирок эмнеге система өнүкпөйт? Бир күндө ар бир биздин жарандарыбызды барып сурап көрөлүчү. Мен ооруканага барганда бир айда, бир жылда канча каражат доктурларга берет экен, кээ бирөөлөр пара берет экен, кээ бирөөлөр мени жакшы карасын деп акча берет экен, кээ бирөөлөр мамлекеттик ишканалардан операцияга акча төлөйт. А ошол операциялар эмнеге бюджетке, ошол каражаттар эмнеге түшпөйт? Чоң маселе да. Туура. Бул жактан же ачыкка чыгыш керекпиз. Ошол эле коммерческий болгон мындай да, эки мамлекеттик эмеге саламаттык сактоо уюмуна барыңыз, анан жеке саламаттык сактоо уюмуна барыңыз, эл кайсы жерине барат? Эки жактан чыккан чыгаша бирдей эле болуп жатат да. Бирок биякта шарты начар, техникасы начар. Андан көрө ошол түшкөн каражаттарды, жакшы доктур үчүн барган каражаттар, мисалы эл ошо төлөп ишенип баратат да, мамлекеттики жакшы деп ишенип барат да. Андан көрө ошол каражаттар ачык эле төлөнүп, ошол каражаттар кассага түшүп, ошол каражаттар эме деп коет да, камсыздануу системасы деп коет. Ошо менен акылар да төлөнөт, ремонт да кылынат, техника да алынат да. Бирок муну ачык элге жеткирип түшүндүрүп бере турган эми мындай авторитеттүү, ушул жаатта авторитеттүү адамдар болуш керек. Анан өзү башы менен коррупцияга малынган, элдин ишеними аз болгон адамдар жетектесе, эл ишенбейт да. А бүгүнкү күндө көп реформаларды жасайбыз деп өкмөт айтып жатат, бирок ошол реформаларды жасаган башында турган адамдын репутациясы кандай? Элдин суроосу ошол эле атат да. Биз сизди коррупционер катары билсек, эмнеге биз сиздин реформаңызга ишениш керекпиз деп. Көп нерселердин эл тарабынан ишенбөөчүлүктүн пайда болушу ошол реформаны кылган адамдын өзүнүн мындай репутациясын алып калат да. Элвира айым, Кемпир абад боюнча берген добушуңуздун натыйжасы менен үй бүлөңүздүн бизнесине мындай ченемсиз текшерүүлөр болгондугун парламентте ачык айтып чыктыңыз да. Буга Ташиев мырза дароо парламентте реакция кылды көрүнөт. Анан кийинчерээк болсо Кудайберген базары мамлекеттик салык кызматына 70 миллион сом төлөдү деген маалымат чыкты. Анан коомчулукта эки анжы пикир пайда болду. Же сизге ишенерин, же ишенбесин билбей калды да. Сиз болсо буга реакция кылганыңыз жок. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө социалдык тармактардын күчү чоң, билесиздер. Бүгүнкү күндө бийликтин өзүнчө армия, фабрика, троллей бар. Ар бир белгилүү саясатчынын мындай өзгөчө мындай колунда алуу күчтүү мырзаларыбыздын армия, троллей оттордун фабрикасы бар. Аны сиз жакшы билесиз, э? Бул нерсеге мен мындай көнүп эле калдым окшойт. Бирок бийлик деген, колунда бийлик турган адам каалагандай чалкайт экен, каалагандай реакция кылат экен. Анан таза адамды акты кара кылып, караны ак кылып койгонго алы жетет экен да. Муну мен өз башыман өткөрдүм. Бул биринчиден. Ошол учурда мен башкы прокуратурага кайрылдым. Бул туура эмес кадамдар болуп атат. Анан жарым жылда 6 жылдыкын 2 жолу келип текшерген. Бул деген өзү эле мыйзамсыз да. Анан парламенттен айтылган нерселер бул деле мыйзамсыз. Жүрүш туруш деле мыйзамсыз бийлик тарабынан болуп калды. Бирок ошол боюнча мен укук коргоо органдарга башкы прокуратурага кайрылгам. 70 миллион сом төлөгөндүгүңүздөр үчүн? 70 миллион сом боюнча 2 жолу 6 айда 2 жолу келип аткаруучу бийлик текшерип кетсе, анан деген бийлик колунда турса, каалагандай кылып туруп, каалагандай өзүнө каалагандай ошол адам оозунан айтылган сомолоо дегенге чейин
каалагандай жаздырып деле кое турган учур болот экен да. Мен эми ага деле мындай коомчулукта чыгып алып туруп актана тургандай 7 жылда мен ойлойм эл деле менин мүнөзүмдү деле билип калды, жүрүш турушумду билип калды. Ишенбейм десе эми ал нерсе деген ар бир жарандын, ар бир шайлоочумдун мындай ички дүйнөсүнө болгон мындай реакция болсун деп ойлойм да. Бирок убакыт өтөт. Тарых баардыгын ачыкка чыгарып, анан таразалайт деп ойлойм. Ар бирөөбүздү. Ким мамлекеттин аркасынан байып жатат, ким мамлекетти тоноп жатат, ким болсо элге таза мындай ички дүйнөсү таза болуп иштеген. Бул деле убакыт өткөндө мен ойлойм, элибиз да мындай тараза кылып туруп, пикирлерди ачыкка чыгат болуш керек деп. Күч атасын тааныбайт деген сөз бар кыргыздачы. Анан кийин ошо парламенттеги Ташиев мырза менен болгон баягы мындай кайым айтышуудан кийин ал мырзанын сизге болгон мамилеси өзгөргөн жокпу? Эми муну мен расмий түрдө эч жерде айткан жок элем, бирок парламенттин төрагасы мени чакыртып УКМКнын жетекчисинен трибунадан кечирим сураңыз деди да. Анан мен ойлодум, үйгө келдим. Апам менен жолуктум, туугандарым менен жолуктум. Мен парламентке деген аткаруучу бийликте иштеген адамдар үчүн кечирим сураганга барган эмесмин да. Анан эл мени шайлап атканда намыздуусуңбу, канчалык кайраттуусуң, акыйкат үчүн туруп бересиңби дегенде карапайым эл мени шайлаган да. Анан шайлоо учурунда деген мен каражат берип, же мен акча үчүн шайлагыла десем, анда мен парламентте келип, мен бизнесим бар экен деп кээ бирөөлөргө окшоп коркуп унчукпай отурмакмын да. Бирок парламентке келип, бизнесим бар экен, 7 жылдан бери эле баары билишет. Анан бирок айтып кете турган нерсе. Бул ар бир президенттин учурунда болгон. Бул Атамбаевдин учурунда Илмиянов деген болгон, Фарид Ниязов дегендер болгон, Жээнбековдун учурунда жанакы жанындагы иниси да болгон, жанындагылар болгон. Кийин мына азыркы президенттин учурунда деле ошондой болуп атпайбы? Ар бир президенттин учурунда болуп келген окуялар да. Кечирим сурабайм деп чечтиңиз анан, Эмнеге мен кечирим сураш керекмин? Мен ойлойм, мен трибунадан чыгып алып кечирим сурасам, бул элдин менден көңүлү калмак эмес. Элдин баары түшүнбөк болуш керек. Бул күчкө салынып, ошол мажбурланган иш болуп калды депчи. Бул ошол талаштын аягына чекит коюлдубу азыр? Же кандайдыр бир мындай нерсени байкап атасызбы? Саясат деген саясат бул компромисстердин дүйнөсү деп айтылат да. Саясатта болгон окуя болду, эмоциялар болду, менден да болду. Бирок мен ойлойм, бийлик деле кемпир-абадка каршы берген добуштарды кечке эле когонтукка ала албайт. Анткени турмуш жылып баратат да, убакыт өтүп атат. Парламентке келген адамдар деле түшүнүп атат. Эми мүмкүн ачуулары келди, ошондой эмоционалдуу реакция болду. Бирок бул деле токтоп, мындай акырындык менен бүт тараптар эле түшүнүп жатат болуш керек да. Сизди парламентте ушул окуядан кийин мүмкүн буга чейин деле болгон чыгар, көп сурашса керек, же мүмкүн ачык айта алышпай, кулуардан тышкары сурашкандар көп болот чыгар. Жылдык киришиңиз кандай деп? Расмий түрдө айтып кете турган бир нерсе бар да. Мен декларация, бүгүнкү күндөгү декларацияга жолдошуңуз, сизден көз каранды болгон адамдарыңыз, бир туугандарыңыз кириш керек. Бүгүнкү күндө менден финансы жактан көз каранды мен үй бүлөмдө адамдар жок. Тескерисинче алар мага жардам беришет да. Анткени мүлк ээси менин апам. Бул деген 2005-те атамды атып кеткенде, мен ошондо 2005-тен 10-июнда атамды атып кетсе, 4 күндөн кийин 14-июнда сиздин эсиңизде бар болуш керек, пресс-конференция берген да. Ошондо бир топ бузуучулар болуп, анан расмий түрдө биздин мыйзамдарга жараша бир адам каза болуп калса 6 ай, эгер жанакы завещание деп коет, мураскер кагазын жазбаса, 6 ай мамлекет кайтарат, анан 6 айдан кийин мураскерди үй бүлө чечет да. Ошондо мураскер болуп расмий түрдө бул мүлктүн баарын, бизнестин баарын ээси менин апам. Анткени атам экөө тапкан. Ошол 17-18 жылдан бери ошонун ээси апам.
18 жылда мен мына саясатка келгенден бери деле бирде жолу мындай эси болуп бир туугандарым же мен болом деп биз бирде жолу бул жөнүндө сөздө чыгарган жокпуз анткени деген атам экөө бутка туруп ошону иштеп келишкен да. Ошондуктан мен 5 жыл мурдабы парламентке келгенден кийин салык кызматына жазган катым бар да. Ушул декларацияга мен апамды бир туугандарымды киргизиш керекмин десем, жок, финансы жактан эгер сиз аларды каржыласаңыз киргизесиз, зависимый болсо. А эгер балдарыңызды анан деген өзүңүздүн жолдошуңуз бар болсо, мен эми ажырашкан аялмын, мен жолдошум жок. Ошондуктан декларацияда менин жалгыз өзүмдүн башым эле да. Анан расмий түрдө болгон мүлкүмдү, анан расмий түрдө мага жазылган мүлк, анан расмий түрдө алган кирешем ошол жакта көрүнүп жатат да. Бул деген расмий түрдө алган акыларым эле. Негизи сизди жакшы билгендер мындай чагылгандай чарк эткен мүнөзү бар, бардыгын ачык айтканга аракет кылат деп коюшат экен, бирок кээде ушу кабыл алган чечимдериңизге өкүнгөн учурларыңыз болобу? Бир жума болуп калды болуш керек. Мен Мурас Ордодон 99-мектепке барып, окуучулар менен жолугуп калдым да. Ошол жактан окуучулар деген көп суроо берет, эми жаштар көп суроо берет да. 9-11 класстын балдары. Эже сиз гейсизби кадамдарыңызга, эмесе аял кишиге оор болот, ооба аял кишиге оор болот. Мен иштеген, мен жашаган биздин дүйнө бул эркектердин дүйнөсү. Анан оор болот, ооба. Бирок деген парламентке, трибунага чыгып алып туруп, сүйлөгөн сөзүң сүйлөп алып туруп, эртеси күнү үйгө барып туруп анан гейсең, анда парламентке депутат катары келбеш керек да. Мен таң калган бир эле нерсе бар. Азыркы бийликте жүргөн менин биздин агаларыбыз, байкелерим, менден улуу кишилер да. Өздөрү парламентте жүргөн кезиндеги видео роликтерин көрсөңөр, менден кем калышпайт. Бирок негедир өздөрү бийликке келгенде, өздөрүнүн депутат болгондорун унутуп калышат экен. Бул ар бир саясатчынын тарыхы мындай дүйнөсү ошондой окшойт да. Анткени депутат болуп, мындай кичи кызматта болуп иштегенде башкача жүрүшөт. Бийликтин эң мындай бүт күчүн колуна алганда көп нерселерди өздөрүнүн жүргөндөрүн унутуп калышат. Биз ошого көп күлөбүз да парламенттен. Анан жолукканда деле мен кээ бирде байкелер менен жолукканда тамашалап коем. Өкмөттөгү кечээкү коллегаларым бар да. Байке, кечээ эле биздин жаныбызда жүрбөдүңүз беле? Унутуп калдыңызбы? Биз өкмөттү кантип сындадык элек? Сиз кантип сындадыңыз эле өткөн чакырылышта? Өзүңүз тийишип, анан катуу сүйлөп, элге жагынам дегендери да бар. Анан эл арасында мындай упай топтойм дегенде бул саясаттын эмесин да, кандайча бул шайлоочуларга шайлоочулардын коюлган талаптарын аткарам деген да нерселер бар да. Бирок негедир андан кийин мен депутат болгон эмесмин дегендей кылып эле элдер унутуп калат экен да. Азыркы учурда соңку бир жумадан бери мурунку президенттердин мындай чай үстүндөгү жолугушуусу талкуу жаратты. Сиз кандай ойдо болдуңуз? Ал жерде мен болгон жокмун да. Анан өкүнүчтүү нерсеси ошол жолугушуунун видеосу чыкса болмок. Ошондо бардыгы урду менен болмок да. Видеосу жок. Ким кандай сүйлөгөн биз билбейбиз. Бирок айрымдары кыска оюн жазды окшойт. Бирок айтып кете турган нерсе акыйкаттык үчүн мен объективдүү боло албайм. Анткени Бакиевдердин доорунда менин атамды атып кетишкен. Мен үчүн Бакиевдердин аты, жүрүш турушу бүт жагынан терс мен үчүн. Анткени мен үй бүлөмө оор жоготун алып келишти. Мен үй бүлөмдү бир топ куугунтукка ошол убакта алышкан. Менин башымдан ушул үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн, ошол убакта президенттен болгон мындай көз жаштар эле болду да. Ошондуктан мактай албайм. Анан калыс боло албайм окшоймун дейм да. Негизи бул жолугушуунун мындай зарылчылыгы бүгүн бар беле сиздин оюңуз боюнча? Президенттин ошондой бир ниети бар болсо керек. Ар бир президент мамлекетти башкарам дегенде мен тарыхта мындай лидер катары калам деген ниет болот да ар бир президенттики. Ошондо азыркы мамлекет жетекчиси деле мен тарыхта ушул буга чейинки бир столдо отурбаган, баштарын бириктире албаган мамлекет жетекчилерин бириккен бир
улут лидер катары калам деген бир ниети бар болсо керек, аны түшүнсө болот. Бул кадам катары баштарын мындай бир тегерек столго отургузуп, кол кармашканын туура көргөн президент болуш керек деп ойлойм. Бирок ошонун видеосу чыкса, эл баа бермек да. Туура болмок. Мурунку президенттерди, Кыргызстандан качып кеткен президенттерди кайрадан өлкөгө алып келүү же аракети жүрүп жатат деген пикирге ынанасызбы, жокпу? Сиз Бакиев жөнүндө айтып атасызбы? Бакиев Кыргызстанга келе албайт болуш керек деп ойлойм. Ал үчүн эгер бирөө актайм десе, легализация маселеси ошол четте жүрүп легалдуу болубуз келет. Анткени бул элементардуу күнүмдүк турмушта банк төлөмдөрдү расмий түрдө өзүнүн банк карточкасына ээ болубуз келет. Бир өлкөдөн бир өлкөгө жылганда ушул менин өлкөмдө ушундай маселе, мага болгон маселе жок деп айткысы келет, эркин жүргүзсү келет деп ойлойм да. Ошол үчүн эле президенттер үчүн, качкан президенттер үчүн легализация керек болуш керек. Мисалы Акаев деле келип кетти. Ал үчүн атат биякта жашай албастыгын түшүнүп атышат, үй бүлөсү деле түшүнөт. Акаев болобу, Бакиев болобу, биякта жашаганда элдин астына чыга албайт деп ойлойм да. Айтыңызчы, негизи азыркы учурда Кыргызстанда бийликке таасир эткен же таасир этип жаткан мындай олигархтар барбы? Азыр Кыргызстанда эки эле киши бардык нерселерге таасир этет деп ойлойм. Анын аты жөнүн сиздер жакшы билесиздер. Олигарх жок. Аларды айтып албадан куугунтукка алдыргандай мен киммин? Жаман көргөзүп. Жок, айта албайм. Негизи ошо айрым өлкөлөрдүн мисалында алганда, анда бийлик ошол олигархтар менен консенсуска келиши зарылбы, жокпу? Олигарх эмес, саясий элита менен. Ар бир саясатчы, ар бир мамлекет башчы саясий элита менен, бул өзгөчө бир саясий группалар болот. Эми бизде ар кандай уруулардын жетекчилери болот. Ар кандай эми саясий группалардын жетекчилери болот, топтордун. Анан ошолор менен сөзсүз түрдө ар бир мамлекет башчысы сүйлөшөт деп ойлойм да. Бүгүн мисалы контрабандага байланышкан коррупциялык схемалар жоюлдубу, жокпу? Жок. Жоюлган жок. Бар. Негизи мунун жоюлушуна эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Анткени азыр көмүскө экономиканын көлөмү бир 50-60%га чыгып кеткендиги айтылып жатат. Бүгүнкү күндө биз ЕАЭСке киргенде биз өзүбүздүн кирешебиз менен чыгашабызды Орус Федерациясы, Казакстан, ошол ЕАЭСке кирген 5 өлкө менен тең коюп койдук да. Ошол эле учурда, эми Белоруссия менен Арменияны айтып атам да. Ошол эле учурда биздин элибиздин кирешебиз жана чыгашабыз жана экономикабыз деңгээлдери ар кандай айырмаланат да. Бирок таможенный ставкаларды бир коюп койгонбуз да. Ошол жактан эл кыйналып, анан коррупция ошол жактан чыгып атат, мен ойлойм да. Көмүскө экономика ошол жактан чыгып атат. Сизге бүгүн саясатта болуша турган адам барбы? Мен саясатка, менин болуша турган адамым бар болсо, анда мен саясатка ойлойм, мындай келгенде ал адамды жетелебей жүрүп калмакмын да. Бийликтин сөз эркиндигине карай мамилесин кандай карайсыз? Мисалы, эркин маалымат каражаттарын жабылышын ачык колдогон учуруңуз болдубу эле? Аны парламентте деле аны тегерек столдор болуп атпайбы, актан болот, жолугушуулар деле айтылып жатабыз. Анан жолугуш жеке адам, бийликтеги адамдар менен жолукканда деле түшүндүрүп айтып жатабыз. Укканы угуп атат, укпаганы мындай билмексең кылып атат да. Бирок кыйын учурда мен башыман өткөн да. Кыйын учурда эми Албакиевдин орун алып калды. Жалдырап жүргөн учурда ошол эле азыр жабылып аткан массалык маалымат каражаттарына барып интервью берип жалдырайсың да. Бийликтеги массалык маалымат каражаттар куугунтукта болгон адамдан интервью эч качан албайт. Анткени алар бийликтин айткан сөзүнөн чыгышпайт да. Именно сөз эркиндигине ээ болгон көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына барат да. Буну биздин президентибиз башынан өткөргөн,
Буну биздин УКМК жетекчиси башынан өткөргөн. Буну биздин билбейм, башынан кыйынчылык өткөргөн адамдардын, саясатчынын баары өткөрүшкөн да. Бирок кандай эле бийликке келип калганда биз бунун баарын унутуп калып атабыз деп мен таң калам да. Сиз азыр президент Садыр Жапаров бийликке келерде анын аракети боюнча бир топ сын пикирлерди айтып жүрдүңүз эле. Азыр мамилеңиз өзгөрдүбү, мындай же лаялдуу болуп калдыңыз да? Кемпирабад боюнча добуш каршы берген депутаттарды мынчалык куугунтукка алып атса, ага менин көз карашым кандай болуш керек? Эгер биз башында ар бир депутаттын өзүнүн позициясы бар деп ишенебиз да шайланып келгенде, анан парламенттин босогосун аттагандан кийин президент ар бир депутат менен жолугат да. Жолукканда президент өзү айтат: бул сиздин позицияңыз, сиз көз карандысыз, мындай көз каранды депутатсыз. Пожалуйста, ушунча адамдын ишеними менен келдиңизби? Уят кылбаңыз деп президент баарын айтат. УКМК жетекчиси эле ошентип айтат. Бирок ошол эле учурда добуш бергенден кийин куугунтук кылса, мен ойлойм бул кандай болуп калат анда. Бул бизге мындай жабык бирде айтып, жеке мага. Бирок эшиктен тышкары биз кылып жаткан иш аракетибизге башкача мамилет кылса, анан мен ал адам жөнүндө ой пикирим кандай болуш керек? Азыр кандай мамилеңиз? Лаялдуу эле? Кемпирабад боюнча мен жанакы позициям болгондон кийин бул деген мен ойлойм, бул жөн гана УКМКнын немеси көз карашы эмес да. Бир гана камчек ташыйтын көз караш эмес да. Маанайыңыз жок учурлар көп болобу? Психологияда депрессия деген бул өткөн окуялар менен жашаган адам жөнүндө айтылат экен. Тревога бул күмөн салуу, тревога, мындай капалуу, бул деген келечек боюнча капалган адамдар жөнүндө айтылат да. Анан өткөн окуялар менен жашаган адам бул кейиген адам да. Мен эми жасадым. Болгон иштер болду, баштан өттү, эртеңки күн бар. Аркамда турган шайлоочулардын талаптары өзгөргөн жок да. Алар кадимкидей эле мага дем беришет, күч беришет, анан жолукканда айтышат: эми эле болгон нерсе болду, иштеш керек, бул маселе тигил маселени чечиңиз, биз турабыз дегенде, мен ошончолук мындай күч кубатка ээ болуп, ошончолук астыга жылып иштей берем деп ойлойм да. Китеп окуйсузбу азыр же убактыңыз дарбы? Аудио китептерди көбүрөөк окуп калдым да. Бул аудио деген кетип баратканда эми азыр мен шопур менен жүрөм да. Эмени кийип алып туруп жолдон угасың, аял киши катары бир тиги салондорго барып калсаң угасың, бир жерде тиги күтүп отурганда жак бияка чуркап калганда угасың. Аудио китептерге көбүрөөк мындай басым болуп калдым. Эми негизи да, а так окуганга убакыт жок. Анан соц тармактар караганга убакыт жок болуп калып атат да. Жетишпей калып атам кичине. Саясатчылардын айткан сөзүнө же жасаган кадамдарына мындай капа болуп, ыйлаган учурларыңыз болду эле мүмкүн? Албетте эл көзүнө эмес, бирок үйгө барганда. Мен тирүү адаммын да. Мен биринчиден мен аял кишимин да. Болду, болгон. Анан нет, я такая железобетонная леди деп мен кимди алдайм? Эрким бар, мүнөзүм бар, ички мындай абдан туруктуумун, анан бекеммин. Бирок деген эми аял киши катары сөзсүз түрдө кейиген учурларда ыйлайсызбы деп бирөөсү сурайт. Жок, сиз ыйлабайт болуш керексиз деп. Как это мен ыйлабайм? Андай да учурлар болот. Мен тирүү адаммын. Ички жан дүйнөнүн байлыгы менен материалдык байлыкты айкалыштырууга болобу сиздин оюңузча? Материалдык жетишкендик, байлык эркиндикти берет. Муну түшүнгөн адам түшүнөт, а бирок ошого мындай ошондон эркиндик эмес, көз каранды болуп калган адам бул эми бул адамга кыйыныраак болсо керек жашоо. Анткени деген ал отуруп туруп, эртең менен бизнесме дагы тийишет экен, анда мен томпоюп, унчукпай отурайын деген бул ошондой позиция болгон. Негизи саясатчан да ошондой болуп калат экен. Материалдык дүйнө деген аялдар үчүн өзгөчө да. Аялдар үчүн бул эркиндик. Аткаруу бийлигине барып иштеп көрдүңүз, азыр парламенттесиз, бирок кадрдын жетишсиздигинен сизди кайрадан чакырса, мындай барып иштегенге даярсызбы? Азыркы шартта, кырдаалда? Азыркы шартта, азыркы кырдаалда эмес, мен буга чейин азыркы адамдар менен иштегенмин да. Эми өздөрү батырбай койсо, менден кеткен жок да.
аны 7 миллион элибиз билет. Анда сиз ал жакка ыңгайсыз адам болдуңузбу? Мен кыска 100 күн болсо деле иштеп, колуман келген аракетимди кылдым. Бирок кызматтан кеткенден кийин 1 жыл болуп калды да. 1 жыл мен иштеген жокмун. Саясатта да болгон жокмун. Такыр эле сиз да чалып жаттыңыз, Элвира, интервью бербейсизби депчи. Бирок кетип туруп анан жамандаганды туура эмес көрчүмүн да. Азыр деле ойлойм да, кызматта иштеп, анан иштегенде все нормально болуп, анан ошол креслодан кетип алып жамандаган туура эмес. Сындай турган адам ошол учурда өкмөттө мен иштеп жатканда туура эмес кадамдар болсо ошону ачык эле жазчумун. Интернеттен деле көп нерселер чыкчу. Жолугушууда ачык айтчумун. Анан кийин кеткенден кийин эмне үнүң чыкпай калды деп бирөө мага чалат, анан жамандай турган, айта турган критиканы мен бетине айтчумун да. Ал кишилер деле билет, мен ойлойм, ошон үчүн алар деле мени сыйлашат. Азыр барып иштегенге даярсызбы? Азыр барып иштегенде азыркы адамдар жоопкерчиликти, чоң жоопкерчиликти мойнуна алышты. Ошол жоопкерчиликтин аркасы менен кадрларды тандап атышат. Жок, азыр чакырса жеке өзүңүз барыңыз. Мен ойлойм чакырышпайт. Чакырса барат белеңиз? Мен 5 жылга парламентке иштеген эл. Мен эл деген өкмөткө бар десе, ошол жакта мен шайлап атканда айтышмак. Элвира, сен ушу өкмөттө барып туруп ушул жерден иште деп айтмак деп ойлойм да. Бирок мени өкмөткө чакырып жатканда, азыркы мамлекет башчы айтканда, депутаттар негизи аткаруучу бийликте иштей албайт, силер сындайсыңар. Ишке келгенде иштей албайсыңар деп. Мен аябай намыздангам ошондочу. Ошондо барып мен иштей алам деп мен ойлойм, мен көргөздүм. Анан азыркы учурда мен мындай бирөөгө мен кыйынмын деп далилдей турган позицияда эмесмин. Кимдин кандай экен эл тараза. Кыйын адам мен кыйынмын деп мындай көкүрөгүн чапса, ал анда деген мындай туура эмес тарбия көргөн адам болуш керек да. Чоң рахмат анда сизге, ийгилик каалайм. Рахмат, Мария майым.